Биз азыр борборубуздан 10 чакырымдай алыстыкта жайгашкан жерде өтүп жаткан спорттун экстремалдуу түрү боюнча жарышка күбө болуп отурабыз. 2 күнгө созулган бул жарыштын биринчи күнүндө мотоцикл жана квадроциклдардын жарышын көрөбүз. Ал эми экинчи күнүндө болсо жол тандабас унаалардын жарышы орун алат. Бир четинен ден соолукка кооптуу болсо, экинчи жагынан өзүнчө бир адреналин тартуулаган бул спорттун түрүнүн катышуучулары дагы, келген меймандары дагы арбын. Бул жарыш Чүйдүн Озерный айылындагы полигондо уюштурулуп, Off-Road Kings клубунун түзүлгөнүнүн 15 жылдыгына арналды. Турнирге Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Россиянын спортчулары катышты. Спорттун экстремалдуу бул түрү Кыргызстанда жаңыдан өнүгүп баштаса дагы кызыккандардын саны ого эле арбын. Ал эми бүгүнкү жарышта мына ушул жарышуу аянтчасында атайын тоскоолдуктарда ушул өткөлдөрдө биздин катышуучулар жаракат алып калбасын же кандайдыр бир оор тоскоолдуктарга учурап калса, өздөрүнүн кеп кеңешин айтып, аны кайра түздөп жолго салып турган мындай кеңешчи байкелерибиз дайыма кызматта турат. Бүгүнкү жарыш бардыгынын тилеги эч кандай жаракатсыз, таза жана татыктуу өтүп кетсе деген чоң максат менен өтүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында бул жарыштын максаты автотуризмди өнүктүрүү жана чет элдик туристтерге Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүү болуп саналат. Жалаң эле мондай спорт менен Олег болбойбуз, биздин бир направление экспедиция, международный экспедиция, мындай жерди көрөбүз, балдарды уюштуруп атып, машиналарды уюштуруп атып, автотуризмди популяция кылабыз. Кыргызстандын канча жерлери бар. Ошого карата чет мамлекеттен досторубузду чакырабыз. Алар болсо өзүлөрүнүн тааныштарын турист катары чакырат. Кыргызстанды көргөзөбүз. Биз аякка конок болуп барып, алардын жерин көрөбүз дегенде. Бир нече категорияга бөлүнгөн бул жарыш жылдан жылга өнүгүүнүн жолунда. Ал эми быйылкы иш-чаранын алкагында мотоциклдардын жарышынан кийин саамалыктын дагы бир багыты болгон квадроциклдин жарышы башталды. Квадроцикл сүйүүчүлөрүнө жана катышуучуларга азыр старт берилгени турат. Бир нече көзөрмөмдөрдөн кийин дал ушул катышуучуларды убайга салган трассадагы тоскоолдуктар, өткөлдөр күтүп турат. Мына ошентип старт берилди. Бир сааттык убакытты мына ушул жарыш өзүнө камтыйт. Бул жарыштын алкагында катышуучулар өзгөчө бир тоскоолдуктарды жеңип өтүшү керек. Дал ушул 1 сааттын ичиндеги убакытта бардык өнөрлөрүн көрсөтө алышат. Ошону менен жыйынтык чыгарат дагы калыстар тобу жеңүүчүлөрдү аныкташат. Коротко, да, я на рахате, да, просто на расслабоне, да, это просто адреналин. Словами не передать, чтобы это понять, надо на нем кататься, ездить каждый день. Кыскача айтканда бул сезим сөз менен жеткирип бере алгыс сезим. Бул өзүнчө адреналин. Ар бир сапар өзгөчө керемет. Мен дал ушул квадроциклдин арты менен өзүмдүн мекенимдин кооз жерлерин дагы да көбүрөөк көрө баштадым. Машина менен чектелүү гана жерлерге бара алабыз. А квадроцикл менен ар кандай үңкүрлөргө чейин, тоонун үстүндөгү көлдөргө чейин жетебиз. Мындайча айтканда карышкыр баскан изди биз да басабыз. Квадроцикл мотоциклдан айырмаланып, жол тандабастардын жолунда төшөлгөн өткөлдөр, тоскоолдуктар андан дагы татаал, андан дагы катаал жол даярдалып турат. Ал эми биздин жол тандабастар каш-катар тизилип, бүгүнкү күндө жарышка даяр. Бир нече көзөрмөмдөрдөн кийин жарыш аянтына чыгып, өздөрүнө тиешелүү тапшырманы аткарууга чыгышат. Ал эми биздин катышуучулар өздөрүнчө азырынча трассаны сүйлөшүп, дагы башка карай турган маселелерин кеңешип атышат. Ал эми биз болсо алдыдагы жарыштагы кызыктарды чогуу көрөбүз.
Иш чаранын экинчи күнүндө келген көрүүчүлөрдүн өзгөчө бүйүрүн кызыткан жол тандабастар суу кечип, түрдүү ойдуңдардан өтүп жарышка түштү. Марага жетүү үчүн болгон күчүн жумшаган катышуучулардын айрымдары тоскоолдуктардан өтө албай орто жолдо калышты. Жарыштан сырткары көрүүчүлөргө ар кандай конкурстар жана дискотека уюштурулду. Чыңгыз Рыскелдиев, Кадыр Султаналиев, Данияр Амантур уулу, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.